Бизде кандай урба десең да ур деп турат. Талагымды бер, жообумду бер деп турат. Аялды кой, кыз, көзүңдү кыз, тилиңди кыз десең дагы жок, давай деп турат да. Ошон үчүн аял менен мамиле психология 190 тескери иштеп калат кээ бир учурда. Мыйзам аялды урба дейт. Мыйзам чегинде да жоопкерчиликке тартыласың аялды урсаң. Коом, общество дагы аялды урбагын, сыйлагын, урматтагын дейт, иззат кылгын дейт, Кызды аялды эч качан кол көтөрбөгүн дейт. Аалымдарыбыз айтат, дин айтат, аялды аздектеп койду, эч качан кол көтөрбөгүн дейт. Ах, их, ох эмес, уф деген сөздү эмнеге айтпагын деп койду мисалы үчүн. Эч качан аял затына кол көтөрүш жок динде дагы. Бирок бардыгы, коомдагы, мыйзамдагы, эркек дагы бардыгы болбойт, урба деп турса, аял мына турат да. Ур, ондан кесип ур деп ушундай турат. Ура аласың, эркексиңби? Жообуңду бер, эркексиңби? Ур, чал, ур деп турат да. Башыбыз керек деп турсак, биз өзү ур деп турат. Саясат өтө кыйын, аялдын. Курсагы бар кээ бир эркектердин. Билесизби, анын аялы көрбөгөн жерин ушу курсагы көрүп келди да. Мальдивке барат, Россияга барат, эки жака барат, Европа барбаган жер калбады. Аялы көрө элек жерлерди ушу курсагы көрүп келди. Анан баласы качан залга чыгасын, тренировка кыласың деп коет. Баласынан сурап спортту талап кылып коет дагы. Эң жаман жери билесизби, ар дайым алдыда да. Аялы менен жатканда да ортосунда баягы курсагы кошо жатат алар менен. Курсакты жок кылыш керек. Эгер сен бүгүн курсагыңды өзүң напсыңды өзүң тие албасаң, эртең бүткүл үммөттүк маселелерди, бүткүл элиңдин маселесин, проблемасын кантип чечесиң? Сен бир өзүңдүн напсыңды кирип аткан даныңды регулировка кылып фильтрлебесең, эртең кантип чоң маселелерди чечесиң мекендешим. Айтайын дегеним, курсактуу эркектер курсак маселесин чечкиле. Башка маселелер чечилет. Аракет кылышыбыз керек. Ар дайым спорт менен дагы уялбайт да, жүрө берет. Бул авторитет деп. Кайсы авторитет? Ушунча оору менен күрөшүп жүрөсүң сен. Китептин кагазынан бумаганын кагазы кымбат болгон бул заманда биз кайсыл жерибиз менен ойлонуп жаткандыгыбызды билиш кыйын эмес. Бүгүн кагаздын сенасын китепке карап эмес, бумагага карап туруп билип калган бул учурда биз кайсыл жерибиз менен ойлонуп жаткандыгыбызга маани беришибиз керек мекендештерим. Алкаш адамдар акмак эмес, арак ичкен адамдар жинди эмес. Бүгүн көпчүлүк адамдар арак ичкен адам болбойсуң, сен кандайсың, андайсың, мындайсың деп тилдешет да. Кудум эч ким эмес дей алар. Бирок билесизби, ошо көчөдө кетканыңызда бир бомж жатса, 100% ошоно балга секундта сизди түшүрүп коюшу мүмкүн толук түрдө. Алмашып, орундар алмашып калыш толук түрдө мүмкүн. Негизи эле айылдарда ичкен адамдарды байкасаңыздар өтө күчтүү уста болот. Стройканы жырткан, бетондон баштап крышасына чейин үйдү жаап койгон, колунан көп өнөрү келген. Мындай таланттуу адамдар көп ичип кеткен да байкасаңыз. Неге? Себеби алар көп нерсени кылып, бир жерде ката кетип, дароо баягы каша учур келгенде өзүн жоготуп койгон да. Мясорубканын ичиге жашоосу келип, жашоонун мясорубка учур келген учурда алар көч болуп кеткен да. Мына чыгып кеткен эмес. Ошол учур негизи эркекке керек. Бирок анын адам эмессин деп, алкашсың деп, башкасын деп мындай кордогон туура эмес. Аларды сыйлаш керек, урматташ керек, урматын жайга коюш керек. Ал ичти дегени каалаган нерсени кылам деген эмес да. Алкаш дегени буга була берет деген эмес да. Алкаш деп кээ бирөөлөр атасын сыйлабайт, урматтабайт. Апам ичет деп апа катары көрбөйт кээ бирөөлөр. Атаңдын, апаңдын косяктары ал өзү үчүн өзү жооп берет акыретте. Сен атаң апаңа кандай мамиле кылдың деп сураласың. Бул маселе да. 15 жаштан 25 жаш аралыгындагы бойдок красавчик жигиттерге кайрыларым, ойгон мужик. 50ге жашы чыгып калган атаң айылда кыздар менен кайфтуу кылсын балам, наза кылып жатсын, наза кылып чексин, наза кылып туңкулукта ойносун, мен алып берген машинаны аяка бияка айдасын деп кыйналып иштеп жүргөн жок. Жазында кетмен суу ичинен чыкпастан, кышында көмүр ташып иштеп жүргөн жок. Сени бир окусун адам болсун деп иштеп атат. Эртең мен сыймыктанайын деп иштеп атат. Сенчи теңирден тескери иш кылба. Апаңызга эмне подарка беришти билбейсизби? Апаңыз үчүн подарканын эң жакшы 3 туру. Биринчиден, аяк бияк дебейби.
Биринчиден, азыр студентсиз, окуучусуз, например. Азыртан башташтын эң жакшы жолу билесизби? Азынан баштап. Кийин кылам дебең. Адамдардын эң чоң катасы бутка туруп алып, аны кылып алып, муну кылып алып, ата-энеме ажалга жөнөтөм, ата-энеме мындай жакшылык кыламын деп ойлоп, колунан мүмкүнчүлүгүнөн келип турган жакшылыктарды кылбай жүрө берет да. Эң чоң ката дагы ушул. Кийин ушул үчүн өкүнөт көп адамдар. Менден айткым келет, азыр 500 сомуң барбы, 100 сомун эдиниса кылып салып кой. Каждый пятница эреже кыл. Жума күнү урматына бардык жакшылык жамандык жума күнү болот. Жашоо жума күнү башталган, жума күнү бүтөт. Ошо жума күнү урматына ата апа жума мубарек болсун деп туруп видео звоноктон чалып, "Мына Баткен базарга барып шашлык жеп келиңиздер" деп 1000 сом которуп койдум деп, мисалы үчүнчү. Көп эмес, ар дайым уланып туруш керек да процессчи. Көп котор дебейм. Ар дайым уланып туруш үчүн акча которуп тур. Кийим алып алың, жолук алып алың, аны кылып алың, муну кылып алың деп аз-аздан акча которуп тур. Бир айда 4 жума. Эми ушуну 40 жылга көбөйткүн, сен 40 жыл жакшылык кылсаң, не деген жакшы болот? Сен билинбеген абалда өтө көп жакшылыктар кылып коесуң. Просто үзбөш керек апагачы. Ошондой жакшылык кылып көр. Эдинисадан башталсын, мисалы үчүн, эдиниса салып кой. Вообще эчтеке бере албай калган учурда жөнөкөй алманы жууп тарап алып келип, апа мына жума мубарек болсун деп берип кой. Болгону процесс уланышында маселе. Эгерде сен ошентип 50 сомдон баштасаң, кийин $500, $1000 бериш сага эч нерсе болбой калат. Себеби өнүгөсүң, мунун жообусуз түрдө болот. Сен берген учурда бердим деп ойлобо. Тескерисинче плюс мен 700 десе кайтып келет эртең эле деп берсең, кыйналбай бересиң. Башында кыйын болот, бирок үйрөнүп каласың. Апаңдан нерсе эжеңе бер, эжеңден алсаң кардашыңа бер, ошентип беришти улант. Кээ бирөөлөрү бар, девушкасына толтура гүл берген, кийим берген, бирок эжесиге эч нерсе берген эмес. Уят эмеспи? Ал эми экинчиден Ташкентке саякат бер, Туркияга саякат бер. Саякат. Кээ бир эркектерди билем, дүйнөнүн көрбөгөн жери калбады. Бирок апасы Өзбекстанга кирбек да. Саякат бер. Апага белек, атайын сүйлөшүп алып, бир жерге алып барып келсең, мындан өтөрү жок. Сен ажык эле алып барам деп жүрө бербе. Башка өлкөлөргө деле алып бар. Башка өлкөлөрдө деле көрсүн. Ушундай. Ал эми үчүнчүдөн мекендешим, подаркалардын эң жакшысы апага эчтеке жукпайт баары. Сиз берген белегиңиз мындай көп нерсеге көрүнүп кетпейт, бир нерсе болуп деле кетпейт апа үчүн. Негизгиси сезимий нерселер. Чачтуу эшан болгон аялыңа внимание бере бербе. Апаңа дагы көңүл бургун, массажын кылган, ак батасын алган. Себеби мындай байкайм да, адамдар бар, ушундай Бишкекте, квартирада сонун жашайт, ыстык суу, суук суу. Баягы кафелини карасаң өзүң көрөсүң, ушунчалык золотой жашоодо жашайт. Ишенесизби, кээ бир досторумдун ушу 500, 600, 1000, 5000ге чейин койлору бар жайлоодо. Бир коюн сатса, апасы бир дивандуу болуп калат, бирок дагы эле төшөктө жатып жүрөт. Өзү үйлөндү, төшөктө диванда жатат, апасы жерде жатат дагы. Апасы кышында колу тоңуп идишти муздак сууда жууп атат. Өзү болсо кенен ысык жерде жатат. Ойлонушубуз керек. Мекендештер. Урматтуу мекендешим, алдабастан ачыгын чындап айтыңчы. Азыр бир мүмкүнчүлүк берилип, пайгамбарыбыз же ушундай бир мүмкүнчүлүк берилип, каалооңду айт, тилегениңди айт десе, азыр айт десе, эмнени тилейт элеңиз, эмнени сурайт элеңиз мекендешим? Эмнени каалайт элеңиз? Бойдоктордун эң чоң катасы өмүрүнүн жарымыга чейин аял издейт. Жакшынакай кыз издейт, жакшы аял издешке арнайт, андан кийинки өмүрүнүн жарымын ошо аялдан кутулушка арнап коюп атат да. Аял тандаш темасы өтө кыйын маселелердин бири. Ал учурда ага жакынкы процессте 3 нерсени негиздүү көр. Биринчиден, аалым, устаз, агай, дос, тааныштардан кеңеш ал. Үйлөнгөн, тажрыйбасы бар, чоң аталар бар, 11 небереси бар, ошолордон тажрыйба ал. Алар туура кеңешти, туура багытты берет. Себеби көргөн да. Кыздын тарбиясы бар. Үйдөгү тарбия, көчөдөгү тарбия, сага келгендеги тарбия бар. Сага мисалы үйдө кружка мындай турганы жакпайт, ошол нерсени өзүң тарбиялап аласың да үйгө келгенден кийин. Анан кыздын негизги тарбиясын өзгөртө албайсың. Ошон үчүн үйлөнүп алып өзүң тарбиялап аламын дебегин. 18 жыл, 20 жыл берилбеген тарбияны сен бир күндө бере албайсың да. Ошон үчүн сага өзүңө келгендеги үйдөгү шарттык тарбиялар бар, аны кыз бала өзү үйрөнөт келин бала. Анан экинчи маселе, кыз баладан жалаң күтпө. Көп эркектер күтөт, бойдок жигиттер.
Үйлөнсөм жашоом өзгөрүп кетет, ой ырысты көбөйүп кетти экен, ой байып кетет экен, үйлөнүш керек экен деп үйлөнүп алат, бир результаты жок үйлөнүп алат да. Ал учурда тескеринче маңкаң агып, тескеринче акага кетесиң. Неге? Эки адам ырыскысы келет, бирок эки адамга жараша эзилесиң, кыйналасың жашоодо. Сен жоопкерчилик бул. Сүйүү деп караба, сезимдерге алданба. Сен математиканы эсепке ал, чындап бага аласыңбы, чындап карай аласыңбы? Сен кыйынчылык келгенде сүйүү качып кетет эшиктен. Тешигиңди таппай каласың кирген. Ойдон бул маселеде, Анан үчүнчү маселе бар. Сен үйлөнүштөн мурда, бүгүн көпчүлүк кыз издегенде паланча кыз жакшы, паланча кызга ылайыктуумун, ыймандуу болсун, акылдуу болсун, даанышман болсун, диплому болсун деп көп талаптарды коебуз. Бирок ошо бала же өзүң ошо кызга татыктуусуңбу? Биз кыз издегенде, урматтуу кудалар, урматтуу апалар, кыз издегенде паланча ушундай акылдуу болсун, ушундай сулуу болсун деп издейбиз. Бирок менин балам ошо кызга татыктуубу деп карайбызбы? Бул негизги маселелердин бири. Көп учурларда акылдуу кыздар акмак балдарга барып кордолуп калып атат. Көп учурда, көп Курманжандатка энедей баатырлык чоң император болуп, император кылып жанында ханыша падыша боло турган темаларда кыздарыбыз туура эмес жерлерге барып калып атат. Ойлонуш керек бул маселеден кенештер. Жаш балдар өлүп кетип атат. Кыз жигит ичип алып, машинасына отуруп алып, ызылдап, музыкасын угайымбы, машинанын звугун угайымбы түшүнбөйсүн, дарылдап жүрүп, барып даракты урган, сындырган, өткөндө эле чоң кырсыктан бала жакасы менен курсагында боюндагы бар эне өлүп кетип атат да. Биз өзүбүздүн боорубуз, балдарыбыз биздин боорулорубуз. Биз өзүбүз жетпеген ийгиликтерге ушу балдарыбыз жесин дейбиз. Көзүбүздүн карайгы, мына агы кандай болсо ошондой сыйлуу бул биздин балдарыбыз. Бирок ошо баласын мектепке жөнөтүп койсо, сен келип машинасына уруп өлтүрүп кетип атсаң, анан кандай адам болдук биз? Бүгүн арзан атабыз, права алыш кыйын болуп кетти, кыйын болсун. Буну мен ар тараптуу колдойм. Кыйын болуш керек, жеңил болбош керек. Ар ким окуп, чындап, экзаменин тапшырып, жатып алып окуш керек, надо будет. Өткөзбөш керек. Праваны алыш кыйын кылыш керек. Бүгүн неге кырсыктар көбөйүп атат? Правиланы билбейбиз. Аны билбейбиз, муну билбейбиз. Анан жолго чыкканда правиланы билбей, жол эрежесин билбей, ден соолугу чың болуп чыкса макул, бирок ичип алган. Ичип алгандан бар кынчан күтсө болот. Ошентип анан бирөөнүн аяк кылып коюп атасың. Мына отурганда этият болойлу. Дубасы менен чыгып, дубасы менен түшүп, бул машина секундда алмашып өзгөрүп каласыз. Өзүң өмүр бою инвалид болуп отуруп каласыз. Ошондуктан чачпай, хорошо 15 мүнөт кечигип бар ошол жериңе. Бирок ден соолукта адам бойдон бар. Инвалид бойдон эмес. Кыргыз тилден берген эжеке грин карт ойноп жүрөт. Физкультурадан берген, мен эсимде, физкультурадан берген агайдын курсагы өтө чоң эди да. Мен эмне айткым келет? Химиядан берген эжеке биологияны түшүнбөйт. Русский языктан сабак берген орус тилдеги эжеке эч качан англис тилин үйрөнө албайт. Аракет кылса үйрөнөт, бирок көбү билбейт. Мен эмне айткым түшүндүргүм келет? Бир 40 жаштагы эжеке 40ка толуп, бир предметтен араң сабак берип жүрүп, башка предметтерди билбесе, түшүнбөсө, түшүнө албаса, же ошол предметтерден сабак бере албаса, бир 15 жаштагы окуучу кантип 12-18 предметти бирдей учурда бирдей өздөштүрүп кетсин. Биз бир нерсени караманган учурубузда өтө күчтүү болобуз. Балдар 11 жыл окутат, 11 жылы бүткөндөн кийин 11 класс бүткөндө же орусчаны билбейт, же англисчени билбейт, же дене тарбия, физически күчтүү эмес. Эгер ошо бала 11 жылды бир предметтен өтө күчтүү болгондо, хорошо, калганда воли менен орто окусун, бирок бирөөсүн лучше англис тилди өтө катуу кармаса, 11 жылда англис тилди титип, жыртып, өзүгө башыга кепка кылып кийип алса болот да, мисалы үчүн. Бирок андай эмес. Айтайын дегеним, кошумча алып кетсин башкалар, бирок бирөөсүгө өтө катуу басым жасасын, что кийин келечегинде ошол нерсе өтө кең пайдасын берет, өмөсүн берет. Бир мугалим көп предметтерден сабак бере албаса, бир окуучу кантип бардык предметти өздөштүрсүн деген суроону бергим келет да. Бойдок балдар реңген. Бүгүн биз кызды карагандай китепти карасак, заманыбыз, жашообуз өзгөрөт. Кээ бир жигиттер бар, караган учурда ушундай реңген да, узи да, эч нерсе эмес, ичидеги скелет сөөктөргө чейин тартып коет. Бир кызды көрүп калса эми адресиге жеткирип коет. Оюнда, пикиринде бардык ишин бүтүрүп коет. Мен айтайын дегеним, кызды карагандай китеп карасак, кызды карагандай жашообузду түз багытта карай турган болсок, жашооңо болот. Квартира аласың, үй аласың, машина аласың, бардыгы болот. Качан сен кызды карагандай жашооңду, максатыңды көрө алсаң, карай билсең. Айтайын дегеним,
Kızlar özünün üstünde işlеген, bir natija ko'rsata olgan seriyoz jigitlerdi yaxshi ko'radi, o'shalarga ergatiysan deb mehnat etadi. Ana ne işteki rezultatın yok, kızdan kızga sekirep жүрүp kelip kolun surasan albatta butun berет. Hareketingni qil jigit. Могу жерде токсикоз маселеси бар. Аялдарыбыз, кыздарыбыз бүгүн боюнда кош бойлуу кезде токсикоз болот, баш караңгы болот. Неге? Мурдагы тарых, азыркы анан келечекти мен салыштырам да. Тарыхты изучать этип окуп, азыркы анан келечекти жыйынтык результатын чыгарса болот да, бул вариант кылып туруп. Мурда апаларыбыз неге баш караңгы болгон билесиздерби? Чучука, этке, арстандын жүрөгүнө, илбирстин бутуна ошол нерселерге баш караңгы болгон да чындап. И ошондон төрөлгөн балдар билесиздерби? Император болгон. Целый мамлекетти башкарган. Согуш душман келсе катылса, өлтүрөмүн деп бакырса, Кансин анан Орман хан чыктың эрдик баатырча, же кенен келди деп жүгүнмөк беле катынча дейт. Чындап душман келсе, аялдардын артында тура турган эркекти эмес, алдында тура турган эркектерди төрөгөн да бул апаларыбыз. Эмне үчүн? Баш караңгы болгон нерселерсиз чындап оригинал болгон. Не Китай, не рус, оригинал болгон. Мадеин кыргыз болгон. Бүгүнчү кыздарыбыз неге баш караңгы болуп атат? Бензиндин жытыга, чипси, укси, роллтон, пепси, кола, жеңил мороженое, кытайский жеңил желпин нерселерге баш караңгы болот да. Тамекини жытыга. Эми ушулардан төрөлгөн балдарды караң да. Бир сууду бересиң, алып келесиң, фильтрлейсиң, тазалайсың, таптаза кыласың, аны кайнатасың пиелос. Кайнатып дагы температура, комнатный температура кылып бересиң, ошондо дагы баары касал да, жөтөлүп калган. Ушунчалык назик балдар. Арбак челашыр чыгып, ичине шамал болсо, учуруп даракка илип коет. Ушунчалык ардык жөнөкөй балдар да. Бул баланы карап туруп, бул да эркекчи сал дадырраак, эркегирээк, анчамча оору кесе көтөрө билген, анчамча баш ооруну көз жумуп кое турган эркек болуш керек да. Ошого жараша апа да күчтүү болуш керек. Урматтуу апалар, сураныч жок дегенде, балага дарданып турганда оригинал правильный питанияга өтүңүздөр, көбүрөөк эт жеңиңиздер, туура тамактанууга өтүңүздөр. Өзүңүздөрдү эмес, балаңыздарды ойлоп коюңуздар ошол учурда.